Бразилиядан Кыргызстанга жетүү үчүн туп-туура 2 күн кетти. Анын 20 сааты учакта калды. Ушундай алыс жолду басып Бахадыр Кочкоров кезектеги дүйнө чемпионаты өткөн Бразилиядан кайтып келди. Жердешибиз журналисттерге кеңири маалымат берди. Андан соң ысык көлгө эс алууга аттанат. Андан кийин кайрадан машыгуулар, калыстык жумуштар. Футбол калысынын убакыты ушундай тыгыз. Мекендешибиз дүйнө чемпионатында өзбекстандык калыс Равшан Ирматовдун бригадасында 4 беттеште кызмат аткарды. Бороться, искать, найти, не сдаваться. Работать надо. Иштеш керек. 24 саат иштеш керек. Мен бир жылда бир хоббиим бар. Билеттеримди топлап жүрөм. Аялым айтып атат. Bir жылда 8 ай үйдө, 3 ай үйдө болсун деп атат. Келсем балам уже размери 34-дө, мен кроссовкамды кийип жүрөт. Эмне кылышым керек? Мен ойнап жүргөнүм жок эми. Жумуш менен жүрөм, жакшы ишим жүрөм. Бахадыр Кочкаров Ош шаарынын колуну жаш кезинде футболчу болууну каалаган, бирок жаракаттан улам футболду таштап калыс болууга аргасыз болгон. 1997 жылы эл аралык даражадагы FIFA калыс жардамчысы наамын алган. Өзүнүн 24 жылдык карьерасында Бахадыр Кочкоров 100дөн ашык жогорку даражадагы матчтарды тейлеген. Андан сырткары 2 дүйнө чемпионатында 2010 жылы Түштүк Африка Республикасында жана жакында эле Бразилияда өткөн 20-чы дүйнө биринчилигинде жалпысынан 9 беттеште Равшан Ирматовдун кол астында кызмат алып барган. Первый Бахадыр Кочкаров. Бахадыр Кочкоров 2 дүйнө чемпионатында кызмат өтөдү. Анын бардык оюндарына кызмат аткарганын көрүп, ага ыр жаздым. Ал өз өлкөсүн дүйнөгө тааныткан мыкты инсан деп эсептейм. Как бы поехал на чемпионат. FIFA калыстарынын жашы 45ке чейин, а Бахадыр Кочкоров болсо 44 жашка чыкты. Демек, эмки жылы калыстык жумушун токтотот. Өкүнүчтүүсү 2018 жылы Орусияда өтө турган дүйнө чемпионатында калыстык кыла албайт. Бирок калыстык карьерасын аяктаган соңда футболдон алыс кетпей, жаш калыстарга өзүнүн тарбиясын бермекчи болууда. Биздин сыймыгыбыз Бахадыр Кочкаровдун келиши менен куттуктайм. Эмне дегенде Бахадыр Кочкаров биздин Кыргызстандагы судьялардын эң мыкты калысы. Бизге судьяларга жаңылык кылган ушу Бахадыр Кочкаров болду. Мен дагы аракет кылып жүрөм ушу Бахадыр Кочкаровдой болуп чет мамлекетке, чемпионат Азияга, чемпионат мирага, чемпионат Азиялык лиги чемпиону теткенге ушу Бахадыр Кочкаровдой болсом деп аракет кылам. 2010 жылы Бахадыр Кочкаров өз бригадасы менен Түштүк Африка Республикасында өткөн дүйнө чемпионатында кызмат аткарып жатканда өлкөбүздө июнь окуясы башталган. Бул үрөй учурган окуя Кочкоровдун үй бүлөсүндө четте өткөн жок, бирок ошого карабай кызматын аягына чейин аткарган. Я поехал судить. Тем более 5,5 миллиона населения на меня. Мен өз бригадамды уят кылсам да, өз мекенимде Кыргызстанымды уят кылгым келген жок. Артымда 5 миллион киши карап турат деп ойлодум. Мекенчилдиги жана мээнеткечтиги Бахадыр Кочкоровду ушундай ийгиликтерге жеткирди. Ар бирибизде ушундай касиет жана сезим болсо гана. Гүлжан Турдубаева, Бакыт Кыязов, ЛТР Бишкек.